Кыргызстанда СПИДке каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп келүүдө. 40 жылдан бери ВИЧ дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда да коомдук саламаттыкты сактоо системалары үчүн улуттук коркунуч бойдон калууда. Адистердин айтымында бул илдеттин 45% акыркы баскычта, тактап айтканда СПИДке айланган учурда аныкталып жатат. СПИД стадиясына жетип калганда адамдын иммунитети нөлгө түшүп калат дагы. Эч кандай жугуштуу оорулар менен, онкологиялык оорулар менен организм күрөшө албай калат дагы. Ошондой башка жугуштуу оорулар менен же онкологиялык оорулар менен ошол бейтаптарыбызды жоготуп алган учурларыбыз көп катталып атат да. Себеби азыр көпчүлүк коомдун арасында көпчүлүк элдерибиз качан гана ооруп калганда же болбосо качан гана жана дарыгерлер ВИЧке текшерилип коюш керек экен деп сунуштаганда гана текшерилип калып атышпайбы? Ал дегени адамдын уже биринчи симптомдору, белгилери билинип калды деген сөз. Ошондуктан дарыгер сунуштап атат. Биз бүгүнкү күндө биздин максатыбыз ошол белгилери билине элек маалда тестирүүлөрдөн өткөрүп, билине элек маалда дарылоону баштаган болсок, дарылоонун эффективдүүлүгү да ошончолук жогору болот эле да. Расмий маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндө ВИЧ эпидемиясынын тез жайылуусу Чыгыш Европада жана Борбор Азияда байкалууда. Бул чөлкөмдөрдө 2021 жылы 160 миң адам ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган. Бул 2010 жылга салыштырмалуу 48%га көп дегенди билдирет. Анын ичинде Республикалык СПИД борборунун статистикалык маалыматына карасак, 12.039 адам Кыргызстандан катталган. Дарыгерлер буга себеп миграцияга чыккан жарандардын саны көп болуп жаткандыгын айтат. Жыныстык жол менен жугузуп алган адамдардын саны аябай көп болуп атат да. Жыныстык жол менен дегенде дагы жаштардын арасында аябай көп. Жаштардын арасынан дагы жана миграцияга барып келген же болбосо миграцияга кетип аткан адамдарыбыздын арасында көп катталып жатат. Ошондуктан айтып кетер элем, миграцияга кетип аткандабы же миграциядан келгендеби ошол ВИЧ инфекциясына бир кайрылып текшерилип койсо жакшы болот болчу. ВИЧ илдети алгачкы баскычта аныкталса, аны натыйжалуу дарылоого болот. Бирок бул инфекциянын белгилүү бир симптому болбогондуктан мындай статусту өз убагында аныктоо кыйын. Андыктан ар бир адам ден соолугуна кам көрүп, жылына бир жолу медициналык мекемелерде тест тапшырып турусу керек. Ар бир адам өзү жанагы инициатива көтөрүп, бир жылда бир өзүнүн статусун билип коюуга, кайрылып тестирүүлөрдөн өтүп турса жакшы болмок да. Кайсы жерлерден өтсө болот тестирүүлөөдөн? Тестирүүлөөнүн эки түрү болот. Бул ыкчам тестирүүлөө деп коебуз. Бул адамдын шилекей суюктук аркылуу жана колдон алынган кан аркылуу экспресс тест жүргүзсө болот да. Ал анализдин результатын 20 мүнөттө уже билип алсак болот. Андан сырткары ИФА методу менен жүргүзсө болот. Бул иммуноферменттик анализ деп коебуз да. Аны болсо ошол биздин борбордо жүргүзсө болот. Ошондой эле бизден сырткары жети областыбызда бизге ошол ВИЧ инфекциясын аныктачу лабораторияларыбыз бар. Ошол жерге барып тапшырса болот. ВИЧ оорусу коомго коркунуч жаратуучу жугуштуу дарт болгондуктан адистер өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүү максатында тестирүүлөөдөн өтүп туруу абзел экендигин белгилешет. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.